Анан эмне ошо катта азерлер менен келип жүрөсүз кафеге? Кыргыз кызын суракка алган видео мындан 3 күн мурда интернет айдыңында тарады. Анда кыргыз жигиттер эки кызды суракка алып, алар эмне үчүн Азербайжан улутундагы жигиттер менен кафеге келгенине жинденишкен. Бетин көрсөткүсү келбеген кызды мажбурлап видеого тартышкан. Анысы аз келгенсип, аны интернетке уят кылып жарыялай турганын да эскерткени бар. Окуя Россиядагы түнкү клубтардын биринде тартылганы айтылууда. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Аскат Алиев өзүнүн социалдык баракчасына видеодогу кыздарды аны тартып интернетке жарыялаган балдарды тааныгандар болсо байланышка чакырган. Анын натыйжасында кыздардын ким экени аныкталып, алар өздөрүнүн арызын беришкен. Көрсөтмөсүндө өзүн патриот атаган 15 чакты бала сырыңды ачам деп опузалагандыгын айткан. Кыз айтып атат, мен аякта Азербайжан улутундагы эмес, орус бала болчу дейт. 8 айдан бери ошол жигит менен сүйлөшүп жүрөбүз. 1 айдан кийин свадьбабыз болот дейт. Булар да мына патриот болуп атпайбы? Кечеки кызды видеодон кийин сыртка чыгышып, кыз менен келип сүйлөшкөн. Акча берели, гостиницага бар биз менен деп. Гостиницаны төлөп биз менен бол. Энди кыз жок, андай болбойт. Мен күйөөгө чыккан атамдан. Турмушка чыккандан биздин свадьбабыз болот. Видеону чыгышын мен каалабайм десе, анда 50 000 рубль бер деген. Ошондуктан эртеси күнү эртең менен саат 9-да видеону чыгарып ийиптир. Учурда бул иш боюнча Москвада кылмыш иши козголуп, ага шектүү кыргыз балдары изделип жатыптыр. Эскерте кетсек, өздөрүн патриоттор деп атап алгандар Россияда иштеп жүргөн кыз-келиндерди башка улуттун мырзалары менен сүйлөшөөрүн айтып, суракка алып, ур тепкиге алган алгачкы видео эмес. Буга чейин да 3-4 факты катталган. 4 жыл мурун патриот балдардын таландысында Жылаңашталган Сапаргүл деген кыз калган. Ал иш боюнча арыз жазылып, кылмышка шектүүлөр изделип аткан. Бирок аягына чыккан эмес. Ошондой эле былтыр күздө да бир кызды сабалуусу боюнча кыргыз жигиттери сурак берүүдө. Чет жердеги мекендештер менен иш алып барган диаспора өкүлдөрү болсо, чуулгандуу окуяны эки тараптуу караш керектигин айтууда. Өзүнүн мекенде жашап жүргөн, өзүнүн үй бүлөсүндө жашап жүргөн убагындагы адамдын алган тарбиясы дагы чоң баягы ролду ойнойт. Анткени бул жерде бизде өзүбүздүн жеке менталитеттин негизинде ата энесимен чогуу жашап жүрүп, анан сыртка чыкканда боштондукка чыккан сыяктуу болуп, бул баягы таразага салбай көп нерсени дагы туура эмес кылгандар бар. Бул эки тараптуу дагы айтса болот. А негизгисинен болсо ошол видеону тарткан жана тасманын артында сүйлөп иш жазып аткан адамдарды мыйзам чегинде эмеге тартыш керек да, жазага. Мындай окуялар катталганы менен эч ким жоопкерчиликке тартылбай жатканы алардын жолун жолдогон башка патриот мырзаларга да жол ачкан. Анткени кыргыз кыздарын видеого тартып шантаж кылгандар көбөйгөн. Укук коргоочулар Казакстанда жана Россияда жүргөн кыз-келиндерди патриот мырзалардан коргоо туурасында бир канча жолу өкмөткө да кайрылган. Бирок министрлер кабинети бул жаатта керектүү иштерди жүргүзөөрүн билдиргени менен жооптор кагаз түрүндө эле калып келет дешет. Ички иштер министрлиги, прокуратура жана башка уюмдар жакшы көңүл бурбай атат. Анткени бул аялдардын тагдыры, бул экинчи мындай үстөмдүк кылып эле, эркектик үстөмдүк кылып эле, бул ушундай болуп калса керек дегендей. Сапаргүлдүн тагдырын ушунчалык коомчулук билип айткандан кийин бүгүнкү күнгө чейин бирөө да жазалана элек, бирөөнү да таба элек. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул деген өзүнчө бир мындай көңүл буруп иштеш керек болчу. Генеральный прокуратура да көңүлүн буруш керек болчу. Бирок тилекке каршы мындай фактылар. Биз билген гана социалдыкта, билбеген көп болуп атпайбы? Расмий маалыматтарга караганда 500 000ден ашык кыргызстандык Россияда иштеп жүрөт. Алардын тең жарымына жакынын кыз-келиндер түзөт экен. Мындан улам укук коргоочулар алардын укугун коргоп, коопсуздугун камсыз кылууну өкмөткө жана жогорку кеңешке кулак кагыш кылышууда. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.